Саламатсыздарбы урматтуу менин каналыма жазылгандар. Силерди каналыман көргөнгө абдан кубанычтамын. Бир ушул менин видеомдун көрөрманы сурады эле менден танкалар жөнүндө маалымат бергиле деп. Жана ошол кайсы танкаларды Кыргызстанга алыш керек, алардын заманы өттүбү же өтө элекпи, жана башка ушул сыяктуу суроолор берилди эле. Ушул суроолорго жооп бериш үчүн бүгүн ушул видеону сунуштайм. Танкалардын заманы бүткөнбү деген суроо туулат. Анткени акыркы согуштар көрсөтүп атат, танкалар анчалык мындай жакшы эмес курал болуп калышы ыктымал. Анда эмесе көрөлү. Негизи ушул дисклеймер. Мен деген бүт ушул жерде айтып аткан сөздөрүм бул жеке оюм, бир да уюмга таандыгы жок жана эгерде бир маалыматтан ката келсе оңдоп койгула комментарийден, бул абдан жакшы болот. Экинчиден, эгерде ушул маалыматты так билгиңер келсе, өзүңүздөрдүн да кол астыңарда интернет бар жана тиешелүү адистерге кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү күнү ушул эң мыкты танктар деп мындай тизмесин койгондо биринчи орунда Leopard 2A6 Германияда жасалат. Экинчи орунда ошол AMX 56 Leclerc Францияда жасалат. Үчүнчү орунда Abrams экинчи версиясы M1A2 CEP Америка Кошмо Штаттары жасайт жана ошол Абрамстын сооту бул деген кедейдетилген урандан жасалган. Бул абдан катуу металл деп аталат да. Жана ошол ийимки танк Меркава МК4 Израилдики. Ушул Меркаванын өзгөчөлүгү анын мотору жана боеукладкасы алдыда, ошон үчүн ага РПГ же снаряд тийсе, анын экипажы тирүү калат. Ошондой эсеп менен жасалган. Бешинчи орунда Украинадагы Аплот деген танк, бирок бул танк экспорттук вариантта аз чыгарылат абдан, ошон үчүн баягы дүйнө жүзүндө согуш майдандарында мындай өзгөчө согуштук тажрыйбасы аз. Негизи 2019 жылкы рейтингти карасак, ошол кезде ар бир мамлекет берген расмий маалыматка таянып ушул рейтингти жасашты эле. Ушул рейтинг боюнча биринчи орунда Армата болчу, бирок баягы айтылгандарына каршы бир да Армата ушул согуш майданында байкала элек жана чыгарылбайт деп эсептелинет. Анан экинчи орунда Leclerc болчу, франциялык, үчүнчү орунда Leopard 2, төртүнчү орунда ушул Abrams, анан бешинчи орунда K2 Кара Каблан деген танк Түштүк Кореядан чыгат. Бул танк бүгүнкү күнү абдан мындай мыкты деп эсептелинет жана Евро биримдиктин көп өлкөлөрү бүгүнкү күндө Түштүк Кореяга ушул танкка буйртма жайгаштырышкан. Негизи Түштүк Кореянын иштеп чыгуучу заводдору абдан катуу мындай чыңалуу менен иштеп жатат деп айтылып атат жана ушул танктарды Европага ушул эмки жылдардан баштап жибере баштайт деп айтылып атат да. Жана ушул Японияда жасалган Type 10 Хитамару деген танк, байкасаңыздар баарынын баалары 10 миллион доллардын тегерегинде. 10 миллион, 9 миллион, 8 миллион доллардын тегерегинде. Эмки танк 7-нчи орунда Меркава болчу 19-жылы 4 миллион баада. Анан Type 99A2 Кытайдын танкы. Ошол Кытайдын танкы 4 миллиондун тегереги болгон баасы ошол кезде. Алтайх Түркияда жасалган танк 13 миллион доллар. 14кө жакын да мындан айтканда. Жана Challenger 2 бул деген Challenger өзгөчө бир танк, ал жөнүндө дагы токтолобуз. 5 миллиондон ашык баада да. Анан ушул Орусиянын экспорттук варианты болгон мурун, азыр болсо Украинада чыккан Т-80 BVM же болсо Т-84У Аплот деген танк болчу. Анан 12-нчи орунда ушул Т-90 Орусияда чыккан, модернизациядан өткөн МС деген маркировка менен ушундай танктар сунушталган болчу да 3 миллион доллардын тегерегинде. Эгерде муну карасак, бүгүнкү күнү ошол эң сооту бекем деп аталган, бул деген атайын Чопхем деген шаарда Чопхем деп аталган бронясы бар, сооту бар танк Challenger 2 деп аталат. Анткени калган танктардын баарына караганда Challenger 2 ошол жана Abrams мурунку Советтер Союзунун Т-72 жана Т-90, Т-80 деген танкаларга каршы Иракта Саддам Хусейнге каршы биринчи жана экинчи согуштарда катышкан болчу. Ошондо ушул танк көрсөткөн да. Бүгүнкү күнү баасы 5 миллион тегерегиде атат.
ушул танк Challenger 2 өзүнүн бекемдигин көрсөткөн. Мынакей могул жерден интернеттен тапсаңар болот, BBC'де жазылган. Ушул Иракта согушта ушул танк мотор бузулуп калып, токтоп калып, 15тен ашык ошол кумулятивдик снарядды чыдаган жана дагы жалпы санаганда 70ге чейин ушул РПГ-7нин огу тийген, бирок бирөөсү да корпусту тешкен эмес. Бир эле механик жарадар болгон, эки бармагынын бутуна тийип кеткен, бир жактан кумулятивдик струя тийип баягы танктын астына. Бирок калган жактары бүт баары ушул бронясы, сооту кумулятивдик снарядтар жутуп койгон, дагы тешилген эмес, дагы танк бузулган эмес. Мотор бузулбаса эле дагы согушканга жарамак да. Ошондой мындай факт такталган кездерде жазылган. Бул болсо Түштүк Кореянын танкы. Бүгүнкү күндө экспорттук баасы 8,5 миллион деп айтылып жатат. Кээ бир булактар боюнча жаңы модификация, толук модификациясы 15 миллионго барып калат деп атышат. Түштүк Корея абдан көп чыгарып атат ошол танканы. Бул абдан баягы заманбап автоматташтырылган, спутниктен мындай маалымат алган, керек болсо суунун ичине кирип, керек болсо баягы чоң жардууларды чыдай турган танк ушундай. Анын сооту 2-3 сыйра мындай корголгон. Биринчиси баягы өзүнүн композиттик түзүлүшү менен, экинчиден атайын лазердик система менен боеголовкаларды урчу жана засветка менен баягы жылуулукка келген боеголовкаларды сокур кылыш үчүн. Жана актив реактивдик зоот дейт. Бул деген атайын взрывчатка коюлат танктарга. Аяка кумулятивдик снаряд тийгенде взрывчатка жарылат танктан ары көздөй жана ошол кумулятивдик струяны бузат. Ошондой дагы бар. Анан негизи ушул Түштүк Корея бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндөгү ошол жабык аукциондордун унутуп атат деген сөздөр бар. Аны текшериш керек дагы. Дагы ушул Түркияда азыр сериялык мындай өндүрүшкө чыктыбы, чыккан жокпу, так маалымат мага белгисиз. Бирок азырынча экспорттук мындай сатуулар баштала элек деген имичтерди уккам. Ушул 5,5 миллион доллардын тегерегинде Алтай танкы. Алтай танкы дагы жаңы танктардын тукумуна кирет. Дагы анда ошол жаңыча заманбап чечимдер, мындай технологиялар колдонулган, бирок дагы эле ошол Алтай боюнча маалымат аз да менде. Кыргызстанга ошол Алтайды алсакпы деген менин комментарий жазган көрүүчүлөрүм жазышкан. Балким ооба, балким жок. Аны азыр андан ары көрөлү, андан чечим кылалы. Бул деген негизи Бучадан тартылган сүрөт. Билесиздер, Киевке басып киргенде Орусия өткөн жылдын февралдарын 24 февралда. Бул деген аябай мындай 10 күнүндө же 6 күнүндө болгон көрүнүш да. Бучадан ушул территориалдык коргонуу топтору Америкадан мурун келген Javelin ракеталарын колдонуп, Enlaw Британиядан келген системаларды колдонуп, жана Украинадан өзүнөн чыккан Stugna деген системаларды иштетип, РПГларды иштетип, танктарды өртөп салышкан. Өрттөгөндө ушул танкылар өзүлөрүнүн эффективдүү эместигин көрсөтүп койду да. Анткени танкылар Орусиядан чыккан танкылар, мурунку Совет Союзунун танкылары көрсө ширеңкедей эле күйөт экен да. Ширеңкенин күкүртүнө от жүгүргөндө эле жарылып күйгөндөй эле күйөт экен. Ошондо жөнөкөй эле арзан Stugna мисалы үчүн же РПГ абдан мындай катуу чатакты салып койду да ушул бронеколонналарга. Жалпы ушул Javelin'дин баасын алсак, жана өйдө жакта көрдүк, силер көз танктын баасы орточо алганда 8,5 миллион доллар же болбосо 15 миллион долларга чейин жетет бир танканын баасы. Америкада чыккан Javelin система менен сатылат. Системада 6 ракета болот. Системанын баасы 600 миң доллар. Анын ичинде дагы ушул атайын баягы мээлөөчү система бирөө болот, 6 ракета болот. 6 тубус ракета болот. Демек ушул бир ракетанын божомолдоп алганда баасы бир 100 миң доллардын тегереги. 100 миң доллардын тегереги десек, 100 миң долларлык ракета 8 миллион долларлык танкты же болбосо мейли мурунку Совет Союзунун танкысын алсак, 3 миллион доллардык танкты канча бир 2-3 секундада жок кылып коет экен. Андан да укмуш, андан да арзан Британияда жасалган инерциалдык ракеталык система Enlaw. Enlaw да укмуш экен да. Ал деген ушул танкыларды жаман талкалаарын көрсөттү. Enlaw'ду Украиналык территориалдык коргоочулар аябай ушул жактырышты да. Анын баасы
фунт стерлинг менен алганда 20 000 экен. Бул деген долларга айлантканда бир 36 000 доллардан ашпас. Бирок Украина өзүндө дагы стугна деген чыгат. Экспорттук вариантта кылып даярдашкан ошол жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, бирок азыр өзүнө керек болуп калыптыр. Өзүнө көп колдонуп калышты. Стугна деген ошол башка ракеталарга караганда арзаныраак, 20 000 эле доллар да мындай. Анан баягы муну менен атыш үчүн стугнанын жанында турбашынын кереги жок. Бир 50 метрге чейин андан ары туруп атса болот. Бул аябай жөндөмдүү, анткени ракета атылган жери байкалат танк тараптан, танк ага жооп кылып атышы мүмкүн да. Ошондо эгерде ошол стугнаны колдонсоң, көбүнчө оператор тирүү калат. Анан албетте Орусияда да Корнет деген система бар, тандемдик боеголовка менен экиленген боеголовкалар менен. Анын баасы Орусиянын ачык маалыматтарына караганда 72 000 рубль дейт. Демек, 1000 доллардын тегереги да. Ушундай ракеталар 1 000 доллардык ракета, 3 миллион долларлык же 15 миллион долларлык танкты жок кылса, бул деген чатак иш да. Демек, ушул танкалардын заманы бүтүп калдыбы? Ошол суроо туулат. Эгерде ошол Украинадагы болгон согуштун статистикасын карасак, маалыматын карасак, ушул танкалар көбүнчө Javelin менен ынла биринчи күндөрү аябай жок кылынган да. Эгерде РПГ менен атканда түз тийсе, танкалардын активдик реактивдик баягы коргоочу взводу көп учурунда кумулятивдик ракетаны жок кылат. Бирок НЛАУ менен атканда НЛАУ бир аз өйдөрөөк учуп туруп, кумулятивдик мындай чачырандылар менен бир нече 4кө чейин чачыранды ыргытат экен. Ошол 4 чачырандынын бирөөсү активдик реактивдик жарылуучу соттон өтүп, баары бир танкты өртөп коет экен. Ушул Украинадагы болгон окуялар көрсөттү. Бул деген мындай, эгерде НЛАУ танктын үстүнө жарылса, кумулятивке каршы жасалган сеткалар, экрандар эчтеке жардам бербейт экен, активдик реактивдик свод дагы жардам бербейт экен. Эгерде алсак, эң мыкты ушул танктарды талкалоочу аспап Javelin болуптур. Анткени Javelin деген учуп барып туруп, өйдө учат, өйдө учуп туруп бир 100 метрге чейин көтөрүлүп, 100-200 метрге чейин, 100-200 метрден танктын өйдө жагына урат. Ар бир сайттык танкты алганда, дүйнөнүн бүт эле танктарын алганда, алардын баягы үстүнкүлүктары аябай жука. Анын үстүнө активдүү реактивдүү броня коюлбайт. Анткени эгерде броня коюлса, иштеп кеткенде танкисттердин өзүн өлтүрүп салышы ыктымал. Ошондуктан мындан коргонуу азырынча жок. Танктарда коргонуу Javelin'ден жок, мындай айтканда. Андан сырткары, эгерде карасак, азыр ушул лазердик коргонуу системалары танкта пайда болуп атат. Бир системалары ракета жылуулук менен, боеголовка менен танктарды издеген ракеталарды сокур кылат, атып, алардын баягы оптикалык системасына. Башка учурда ушул ракета, инерциалдык ракеталарга бирок бул каршылык бере албайт да, лазердик система. Анткени ушул баягы инерциалдык НЛАУга окшогон боеголовкалар учуп келатканда, мисалы үчүн ушул лазерге тоотпой коет да. Алар инерциалдык система, ал деген автоматтык түрдө иштеп кетет жана мындай аякта атайын фотоэлементтер жок. Javelin'де фотоэлементтер бар болушу мүмкүн, бирок Javelin'де фотоэлементтер үстүнөн ургандыктан негизи көп танктардын лазердик коргонуусу үстүнө карабайт, тике үстүнө карабайт да. Ошон үчүн бул системада жакшы коргобойт экен. Дагы бир ушул активдик реактивдик бронянын дагы бир Трофи деген системасы бар. Трофи деген системасы ушул учуп келаткан ракетага атайын боеголовка менен атып, ал боеголовка бир 2-3 метр алдыга учуп туруп жарылып, жана ошол чачыранды менен, ошол быдыра менен ракетаны кинетикалык күч менен талкалап салат да. Ошондой да системаларга туруштук берчү ракеталар аз негизи. Бул деген негизи НЛАУга каршы иштеши мүмкүн, РПГлерге каршы иштеши мүмкүн, бирок Javelin'ге иштеши эми чекте текшериле элек жакшылап. Демек, бул да коргобой калышы мүмкүн. Андан сырткары дагы ракеталар тандемдик ушул согуштук бөлүкчөсү менен коштоло баштады. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген тандемдик эки кумулятивдик боеголовка, эки кумулятивдик заряд бар экенин билдирет. Бул деген кандай иштейт? Мисалы үчүн, бул РПГни карасаңыздар, РПГде биринчи боеголовкасы, лазер менен көрсөтөйүн. Биринчи кумулятивдик боеголовкасы учуп барып туруп, мисалы үчүн Трофи иштеп кетсе, жарылганда,
ушул боеголовканы талкалайт же болбосо активдүү реактивдүү зоодко тийгенде ушул боеголовкадан кеткен кумулятивдик чачыранды талкаланат. Экинчи боеголовка тийип туруп чачыранды ага каршылык бере турчу жарылуучу зат түгөнгөндөн кийин уруп ийет да анын астына. Демек ушундан коргонуу абдан татаал болуп калат. Мисалы үчүн ушул жавелиндердин арасында дагы ушундай модификациялар бар. Эки тандемдик боеголовкалардын иштеши. Мынакей биринчи жарылуу болот. Биринчи жарылуу болгондо баягы активдик танктын зооду боеголовканы жок кылат. Экинчи боеголовкасы атылганда танктын эч кандай коргонууга мүмкүнчүлүгү калбай калат экен да. Ошондо танк өрттөнүп жок болуп кетет. Ушундай системалар иштеп, танктардын бүгүнкү күндө ушул кандай маанисин азайтууда да. Негизи ушул танкы жалпысынан алганда кээ бир танктарда 3 танкист отурса, танктардын көбүнө 4 танкист отурат. Ушундай ракета келип жарылгандан кийин 4 танкисттин тең мүчөлөрү бөлүнүп, кээ бир учурда табылып, кээ бир учурда табылбай, жалпысынан алганда күйүп жарылып кеткен танктан 3 литрдик банкага батчу гүл эле калып калат экен да адамдардан. Бул абдан өкүнүчтүү, бул абдан кооптуу. Танкист болууга бүгүнкү заманда бул түз так тике өлүмгө баруу деген нерсени билдирет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө танкист болуу кооптуу. Бул жакынкы арада чыккан системалардын иштегенинин натыйжасында. Эми карасак, мисалы үчүн салгылашта кандай болуп кетет да, жалпы ачык маалыматтар булактарында көрсөтүлгөн мындай көрсөтмөлөр, расчеттор менен, эгерде эсептер менен карасак, мисалы үчүн Советтер Союзунда өндүрүлгөн Т-72, Т-60, Т-80, Т-90 танктары 3 километрге снаряд менен урат экен да. Демек, мисалы үчүн эгерде РПГ 600 метрге жакшы урат. Ушул РПГ менен келсең, танк сени көрүп калса, танк сени мындай кепилдик менен өлтүрө алат да. Ошондой эле маселе НЛАУ менен Жавелинде. Жавелин 2 километрге жакшы урат экен. НЛАУ 3 километрге чейин жакшы урат экен. Кээ бир модификациялар 5 километрге чейин урат деген маалыматты көрдүм. Бирок баягы 3 километр урат дегени бул деген эмнени билдирет? Танкыга жакын келиш керек. Бирок танкы да сени байкап калса, танктарда тепловизор бар. Тепловизор көп учурда адамды байкап коет. Танк сени байкап калса, Жавелин жардам бербей калышы мүмкүн, НЛАУ жардам бербей калышы мүмкүн. Бир гана ушундай момент Жавелин менен мисалы үчүн окоптун ичине отуруп алып атса болот да, бул абдан жакшы. Жавелин менен атканда, демек танктан кандайдыр бир коргонуу бар. Танктан жашынып анан атса болот. Бирок бүт системаларда наводка жасаганда танк атайын ошол наводка жасаган мээлөөчү аспапка түшүш керек да. Ошол убакта танк тепловизор менен солдатты көрүп калып, өлтүрүп салат да, атып салат. Пулемет менен атабы же снаряд менен атса да, баары бир ушул танкистке туруштук берип аткан адамга чоң коркунуч. Ошондо, мисалы үчүн азыркы Леклерк, Леопард, Меркава жана башка Абрамс танктары 6 километрге урат. Мисалы үчүн ошол Ирактагы экинчи согушта Ирактын армиясын америкалык Абрамстар Т-90дорду, Т-80дерди такыр мындай эч бир маселесиз жок кылып салышкан. Тигилер күткүчө 3 километрге качан келет деп. Ушул америкалык Абрамстар жана британдык Челленджерлер 6 километрден уруп, тепловизор менен түнү бою бүт танктарды талкалагандагы негизи ошол жоготуулар аз болгон. 3пү 5пү танк эле жоголгон да ошол Ирактык согушта. Бирок Саддамдын аскер күчү көбүрөөк болчу. Ошондо да жеңилди. Анткени технологиялык жактан аябай артта болду да ушул танкалар. Көп учурунда баягы мисалы үчүн ошол Ирак согушунда 2 Челленджер эле бузулду, бирөөсүнүн мотору бузулду, бирөөсү болсо баягы аны коңшу танк атып салды, өзүнүн эле америкалык танктар кокусунан атып салды деген маалыматтар бар да. Ошондо эң мындай жакшы ПТРКлардан алсак, алыс атчу жана ушул танктан кандайдыр бир коргонууга кичине да болсо кепилдик берүүчү система бул Стугна деп эсептелсе болот. Американын дагы ТОУ деген системасы бар. Стугнага окшош, Стугнадан да мыкты. Ошол Стугна 5 километр менен атат да. 5 километр атат жана оператор ракетадан бөлөкчө 50 метрге чейин алыс туруп, провод менен ошол атса болот. Демек,
бүгүнкү күнү ушул Стугна сыяктуу же америкалык Тоу сыяктуу же орустардын Корнет сыяктуу ракеталарын колдонсо, бул деген абдан мындай танкалардын маанисин жокко чыгарып салышы ыктымал. Негизи бүгүнкү күндө танктардын заманы бүтүткөндүн дагы бир чоң бир себеби бул дрондор да. Дрондор мисалы үчүн ошол байрактардын Аккынжысы жана ТБ-2си 12 километрден ура алышат да. Эркин түшүүчү, башкарылуучу, лазер менен мээлөөчү ушул бомбалар, Унташ сыяктуу бомбалар менен же болбосо Рокетсандын ракеталары менен ушул танктар жеңил жок кылынат. Мисалы үчүн Баткендеги болгон окуяларда ошонун мисалын биз баарыбыз көрдүк. Телеграм каналдардан видео келди, башка жерден видеолор келди, биз көрдүк. Ушинтип танктарды биздин армия ушинтип өртөп салды. Ошол менен бирге баягы эгерде Бук же Панцир же С-400, С-300 системаларын алсак, ошол эле Букту алсак, Бук мисалы үчүн дронду 12 километрдеги бийиктикте учуп атса, 26 километрдин аралыгында ура алат да. Бирок уруу жана так тийүүнүн мүмкүнчүлүгү 60% да, ошентип айтылат согуштук аскерлерден. Анткени азыркы дрондордун чоңдугу жана ошол радиолокациялык байкоодо чымчыктын эле чоңдугундай да. Ошон үчүн чымчыкпы же дронбу аны билгенге чейин дрон аны ошол Букту же Панцирди жок кылганга үлгүрүшү мүмкүн болуп калат да. Ошондуктан танкыларды дагы ПВО коргой албайт, танкаларды жакшы бүгүнкү заманда. Жана ушул танктардын биз баасын алдык. Мисалы үчүн айтып атышты, мага комментарийде жазгандар Алтайды алсакпы депчи. Ошо Алтайды алсак, мисалы үчүн төлөй турган экспорттук 13 миллион же ички базардык 8 миллион бааны алсак, ал деген келечектеги боло турган чыгымдардын 15 эле пайызы. 85% көрүнгүс. Атайын мындай ыкма бар. Бул total cost of ownership деген бул ТСО методу. ТСО деген метод бул деген бүт ошол танканы сатып алып, анан танкты тээлеп, анын майын куюп, анын солдаттарын окутуп, аны камсыздап, ушул баарын жасаганга канча акча кетет деп баарын эсептесек, бул бир топ акча кетет. Мисалы үчүн танка бүгүнкү күнү бул деген бир эле ушул машина эмес, бир эле танка эмес. Танканын өзү бул деген танканын экипажы. Аны окутуш керек, аны чокутуш керек, ага акча бөлүш керек. Анын окутуусу бир кишиге $100,000 чейин барып калышы мүмкүн. Андан сырткары танка баягы аяка 20 снаряд батат, 40 снаряд батат, кээ бирлерине 50 снаряд батат, бирок андан ашык эмес. Ошон үчүн эгерде мындай активдүү жандуу салгылаш болуп турса, ага албетте снаряддар керек. Ага атайын снаряд ташуучу машинени алыш керек. Ал машина дагы ушул танк согушуп аткан жерден артынан бара калып, аман калып, дрондордон, РПГлерден душмандардан аман калып, танкыга заряддарды берип туруш керек. Ошондо танктар негизи 100-200 километр өткөндөн кийин бузула башташат. Алардын гусеницаларындагы ошол темир бармактары жешиле баштайт. Ага чаң кирет моторуна, анын мисалы үчүн моторунун поршендеринде коксовка пайда болот да. Май агып кетет. Анткени танк оор, 50 тоннага, 50 тоннадан ашат, 45-50 тонналык танк тоо арасында жүргөндө ага аябай күч келет, ысыйт, анан танктын баягы негизи ушул системалар, муздаткыч системалары жакшы иштей албай калат, ошон танктар бузулат. Анын артынан ушундай танк ремонттук машина керек да. Атайын келип туруп, көтөрүп туруп, моторун жасап, раскоксовка жасап, ремонт кылып туруш керек. Ага да бир бригада керек да, механик, техниктердин. Аларды да бригаданы сакташ керек, анткени аларды да өлтүрүшү мүмкүн да согуш кезинде. Танкты согуш болуп аткан жерге ташыш үчүн баягы атайын тягачтар керек да. Тягачтар ошол 50 тонналык танкты алып барып, ошол жерден разгрузка кылып, анан танк согушка киришет. Албетте танк согушуп атканда анын аппетити аябай чоң. Ошол бир цистерна, мисалы үчүн бир бензовоз танкыга 6 эле жолу заряд бере алат да, 6 эле жолу бакын толтура алат. Ошонун ичинде 6 жолу дегенде бул бир 100-200 километр жүргөндөн кийин кайра күйүүчү майын куюш керек болуп калат. Ошон үчүн танк бул деген аябай кымбат нерсе. Танктын өзүн сатып алуусу бул кичинекей баа. Танкты тейлөө чоң баа. Эгер ушул маалыматтарга таянып, ачык булактардан карасам, танктын баасы бүгүнкү күнү ушул мисалы үчүн ошол эле Энлау ракетасынын баасына караганда, Энлау ракетасынын баасы 20 миң, 30 миң
фунт стерлинг болуп атса, танктын баасы ушул 8 миллион дейли, 8,5 миллион доллар болсун. Жаңы танк алдык дейли. Ошондо баасын карап койгула. Ушул 8 миллиондук танкты 100 миңдик, 30 миңдик ракета талкалап салат. Мунун кажети барбы ушундай танкты кармаш? Анан ошол эле 8,5 миллиондук танктын жылдык чыгашасы, мисалы үчүн 300 миң долларга чейин ошол эле тейлөөсүнө кетип калышы мүмкүн. Ошол мисалы үчүн танктын майы, күйүүчү май жана башка ушундай майларына бир 150 миң долларга чейин кетип калышы мүмкүн экен. Танктын угун мисалы үчүн аны машыктырып турса, же болбосо мындай жарым орточо активдүү жандуу чалгылашка катыштырып турса, танктын огу бир 200 миң долларга жылына чейин кетип калат экен. Ушул ынлабга эчтекенин кереги жок. Складка отурасың, батарейкасын кармап турасың, батареяны кошуп эле ишке жибересиң жана кайсы 2-3 жылдын ичинде алмаштырып турасың ракеталарды да. Танкты болсо дайыма тейлеш керек. Ошон үчүн танктын сатып алуусу эмес, тейлөөсү дагы биротоло баягы баш оорутма нерсе. Анын ордуна эмне келиш керек? Танктын ордуна бүгүнкү күнү өлүккөн мамлекеттер акырындап ушундай арзан, бирок жөнөкөй эмес системаларды иштеп чыгууда. Мисалы үчүн бул Гладиатор TUGV деген система. Бул платформа, көрүп атасыңар, пулемет орноштурулган, бул кичинекей эле танкетка. Мисалы үчүн ушул Европа биримдигинде Milrem Type X дегендер колдонуп турат. Баягыда ушул авиациялык пушка орнотулган. Бул болсо UGV система, мисалы үчүн америкалык тарапта иштелип жатат. Javelin атуучу система да. Javelinди жүктөп коет, анан автономдук түрдө бул кичинекей дрон, кичинекей эле дрон да. Бул баягы биздин парктарга балдарды ойнотобуз го, мындай отургузуп алып, алар парктарда пульт менен башкарылып мынтип кататься этет го. Так ошондой эле чоңдугунда, ошондой эле кичинекей танкетка. Ошондой Javelinди алып барып алып, танкты жок кыла алат. Бул танкетканын баасы кымбат эмес. Мисалы үчүн ушул Польшада Милос деген платформа да. Бул да аябай кичинекей. Бул деген керек болсо баягы баланы көтөргөн колясканын размеринде да. Мынакей Sword деген долбоор Америка Кошмо Штаттарынын. Ошо Sword деген платформалар кичинекей аябай. Аяка каалайсыңбы, мисалы үчүн гранатомет орнотосуңбу, мисалы үчүн ВОК гранатомет ыргыткан системаны колдоносуңбу, пулемет коесуңбу, ушундай системалар бар. Бул деген кичинекей танкеткалар. Аны пульт менен башкарылат. Сен ушуну отуруп алып, мисалы үчүн ушул эгерде спутник менен башкарсаң, планетанын башка өз жеринен башкарсаң болот. Эгерде спутник эмес, мындай атайын беспроводдук мындай кошулма менен башкарсаң, 10 километрге чейин ушул башкара аласың. Сен деген, мисалы үчүн согуш болуп аткан кезде танкистсиң, танктын ичине отурбай, жанакындай 1-3 литрлик банкага батчу күбөдөй болуп калбай, салгылаш болуп аткан жерден 10 километр туруп алып, же болбосо атайын спутник ретрансляторлорду колдонуп, керек болсо 100-200 километр аралыкта туруп алып, ушул системаны иштетесиң. Ушул системаны разгрузка кыласың да, ал деген барып туруп өз ишин жасайт да. Аны автономдук режимде иштей алат. Мисалы үчүн аяка программаны киргизсең, мындай кишилердин таанып атасың, же танкыларды таанып атасың деп программаны коесуң. Автоматтык түрдө иштейт, бирок көп учурда баягы жөн эле телеметрия менен башкарасың да. Карайсың, өзүң мындай баягы компьютердик оюн ойноп аткандай, Worlds of Tank деген бар го, жана War Thunder деген оюндар бар экен. Ошол оюндарда сен танк менен башкарасың го, мындай пульт менен. Так ошондой эле ушундай машина менен башкара аласың. Бул машина болсо каалайсыңбы ПВО кылат, Stinger менен атат вертолетторду, самолетторду, каалайсыңбы ВОК менен атат пехотаны, каалайсыңбы Javelin менен атат танкыңды, пулемет менен атат пехотаны, мисалы үчүн көп пехота келатса. Керек болсо ушундай системага Swordго Barrett М82 деген винтовкаларды коюп, 50 калибрдеги 2-3 километр аралыкта снайпердик атууларды өткөрсөң болот да. Ушундай системалар азыр алдыда. Мисалы үчүн ошол система менен башкаруу момундай көрүнөт да. Жөн эле компьютердин маңдайында отурасың,
джойстикти басып коесуң, кнопкаларды басып коесуң, ал система болсо жоону же танкаларды талкалайт. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында бул эксперименттик танк жасалып жатат. Бул деген танк өзү ошол жасалма интеллект менен коштолгон. Бул танк автономдук режимде 2 сутка иштей алат. Анын бензиндик генератору бар, гибрид батарея менен да иштей алат. Ал деген өзү адамсыз башкарылат керек болсо. Ага атайын задание берип, патруль кыласың, автоматтык түрдө баарын атасыңбы, же болбосо атардын астында ушул центрге, операторго чалып, атсамбы, атпасамбы деген буйрукту күтөсүң, ушундай программа коюп койсоң, ал деген кете берет, өз патруль ишин жасай берет, өз жумушун жакшы билет. Ушул робот да, мындан айтканда бул адамсыз башкарылган робот танк. Жана азыркы күндө ушундай, мисалы үчүн NLAW системасы, Javelin системасы коштолгон мындай кичинекей автономдук танктар, адамсыз башкарылган танкеткалар десек болот. Алардын жалпы колдонуу баасы ошол $230,000 $800,000 барат. $800,000 аны спутниктик байланыш менен коштосоң. Бул деген танктан кыйла арзан да. Ошондо негизи эгерде бул сатып алсак бизге ушундай акча кетет. Биздин армияга эгерде биз ушуну өз колубуз менен жасасак, комплектующийлердин баарына бир программа обеспечения баары бир $100,000-200,000 кетет. Бирок баягы өзүнүн системасы ушул Дастан эле заводунан $50,000-100,000 тегерегинде жасаса болот. Ошондо бир ушул танк Т-90 мисалы үчүн ушул $3 миллион танкка ушул 10дон ашык, 20дан ашык ушундай система туура келет да, баасы боюнча жана тейлөө баасы боюнча баарын кошкондо. Демек, бул деген система көп учурунда эффективдүүрөөк болот. Ошондо бир танкың бир оперативдик маселени жасаса, бул деген 10 же 20 ушундай кичинекей танкетка 20 оперативдик маселени чечет. Анан эгерде бир танкыңа душмандын ракетасы тийсе, сен 4 мекендин баатырын жанагы 3 литрдик банкага гүлүн салып алып келесиң да, ата энесинин көзүнө кантып карайсың. Эгерде ушул мисалы үчүн танкетка, адамсыз танкетка жарылса, ага РПГ менен атып ийсе, бомба жаадырып ийсе же мындай мина менен жардырып ийсе жоолор, коробкадан жаңысын чыгарасың, сенин адистериң, желдеттериң тирүү бойдон турган болот. Аны колдонуу тактикасы төмөнкүдөй болот. Мисалы үчүн душмандар, жоолор эгерде кандайдыр бир чепте болсо, ушул коргонууда же атакада ушуну тандем менен колдоносуң. Биринчи дрондор разведка кылат, дрондор разведка кылып туруп, биринчи сокку таштайт. Биринчи сокку таштагандан кийин анан сенин ушул автономдук адамсыз танкалар, танкеткалар барып сектор менен кармайт. Сектор менен кармаганда алар деген автомат түрдө иштегендиктен жана алардын коркуу сезими жок болгондуктан алар адамга караганда эффективдүүрөөк, алдыга тез барат дагы. Автоматтык түрдө аткандыктан бир да ушул мээлөөгө түшкөн жоону калтырбай баарын атып салганга үлгүрөт. Жана ошону жоготсоң дагы жүрөк оорубайт. Ал темир сынды адам тирүү. Ошол анында ушундай операторлордун чоң роль ойноп калат ушундай системаларда. Анын артынан баягы традициондук спецназ, традициондук армия желдеттер келип, анан баягы ошол роботтордун коргонуусу менен аркасынан жылып, адам жоготууларына барбай, ушул чепти алганга үлгүрүшөт. Ошонун колдонуу тактикасы ушундай да. Негизи эң жакшы $800,000 система бул деген мисалы үчүн ушундай болот. Бир фурага 5 танкага чейин батат ушундай сыяктуу. Жана атайын башкаруучу модуль, ал модулдун ичинде оператор отургусу мүмкүн, же отурбай эле баягы башка жерден бункерден башкарса болот. Бункерден проводторду чыгарып ушул модульга кошосуң. Ушул модуль болсо же ретрансляторлор менен, антенналар менен, же түзмө-түз спутник менен түзмө-түз ушул сигналды, телеметрияны алмашып тез-тез ушул танк менен башкарат. Танктын өзүнүн мээси бар. Эгерде мисалы үчүн байланыш үзүлүп калса, танк кандай программаны коюп койсо, эң башында ошол программага автоматтык түрдө аткарууга кетет. Албетте бул этикалык суроолор жаратат. Эгерде ошол танк өзүнүн да жоокерлерин ата баштасачы деп. Ошол үчүн ага атайын протоколдор берилет. Мисалы үчүн өздүк жоокерлер жана өздүк жарандар атайын маяктарды алып жүрүшү керек.
ошол маектарды алып жүрбөсө, жоо деп эсептелинген ар бир адам, жана колунда курал көрүнгөн адам ушул системадан жапа чегет да. Ошондой нерселерди алдын алыш керек. Негизи ошондо танктын ордуна ушундай жөнөкөй эле фура кетип турган болот. Согуш бир жерден башталса, жоонун разведкасы түшүнбөй калат да, кантип ушул жерге тез чоң броне механикалык ушундай бөлүкчө пайда болду деп. 5-6 фура келет, разгрузка болот, сектор коргонот заматта. Ошондо баягы кыргыздар танкларын ушул чек аракка топтоп атат деген нерсе байкалбай калат, айтылбай калат. Анткени эффект неожиданности да, мындай айтканда. Ошон үчүн ушул система перспективасы көбүрөөк. Эми эң негизги суроо, танктардын заманы бүттүбү же бүтө элекпи? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө танкалар толтура, танкалардын утилизация болуп бүтө элек. Согуштар аз болуп, танкалар көп чыгарылып бир кездерде, алардын запастары бар. Танкалардын көбү 70%-на чейин мурунку чыгарылган танктар иштебей складтарда жатат, тетиктери жетпей. Ошондуктан танктардын заманы азыр дагы эле бүтө элек. Анткени ошол танктар бузулмайынча бардан жок жакшы, жоктон бар жакшы деп ошол бар болуп аткан складтарда танкалар балким колдонула берет согуштарда. Бирок чынын айтса, эгерде менден сурасаңар, ошол мен мисалы үчүн эртең кандай президенттин ордунда болуп калсам же президенттин кеңешчиси болуп калсам же министр обороны болуп калсам, менден сураса, ушу Искендер Шеримбекович, силер деген ушу менде мынча миллион доллар бар. Ушул миллион долларды эмнеге кетире элек? Танкыларды модернизация кылалыбы, танкисттерди үйрөтөлүбү же дрондордун операторлорун үйрөтүп, ушул Польшадан болобу, Германиядан болобу, Туркиядан болобу, Америкадан болобу, же болбосо өзүбүз керек болсо конструктордук бюро түзүп, ушул танкеткаларды, автоматташтырылган роботторду чыгаралыбы деп сурасаңыздар, мен айтмакмын. Талашсыз дал ушул роботторго акчанын баарын ыргыталы, танктарды унуткула демекмин да. Ошол кыскача менин жообум. Ошону менен видео бүттү, тасма бүттү. Суроолоруңар болсо жазгыла, макул эмес болсоңуздар дагы жазгыла. Кайсы жерден ката кетсе, ката кетти деп жазгыла. Мен деген билимимди тактап алам, силерге чоң ыраазы болом. Жана ошол эгерде силердин тааныш танкисттериңер болсо, ушул видеону ага көрсөткүлө. Балким танкисттер баягы шапкасын чечип, шлемофонун чечип, наушник кийип, дрондорду башкарганга үйрөнө баштаса жакшы болот го дейм. Анда эгерде кийин тынчтык маселелерин чечип башташса, көп учурда аман калышат деп ишенем.